Афганистанда эмне болуп атканын баарыбыз билебиз. Мына Афганистан маселеси боюнча дагы деп, анан жаңы жана коргоо кеңешинин орун басарын шайлабадыбы. Так. Мына ошол бир киши жок деген ушун менен заниматься этиш керек. Жана качкындар деп аларды качып келүүгө мындай бир жол бербешибиз керек. Алар удургу беле качып келиптир деп эле тобу менен мисалы бир 100 үй бүлө же болбосо 50 үй бүлө келип кала турган болсо, анда кыйынчылыкка туруп калат. Мына Баткенде болгон талкаланган 54 үй талкалан деп атат, ошону кура албай атабыз. Ошон үчүн биз ошого мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Так. Эгерде бирин сериндер болуп келип калам дей турган болсо, анткени келбедиби бөлүгү. Вот ошолордун арасына кошуп кичинеден балким келгенин кабыл алышыбыз керек да. Мындай аны качкын эмес, кандайдыр бир баягы мурда кандай алып келсек, жанагы Афганистандан ошондой кылып кичине улам кичинеден алып келсе болот. Бирок жанагындай тобу менен 100 150 деген семьяны алып келгенде анда Кыргызстанда кыйынчылык болуп калат. Колдон келсе, ошол жерде алар отурукташып калган. Ошол жерде чоң ата чоң энесинин мүрзөлөрү жатат. Ошо жерге алар көнүп калган. Колдон келсе Кыргызстан ошол Афганистан менен сүйлөшүп, эми кийин маджахеттер деле биз сүйлөшөбүз, анан кошуна өлкөлөргө кол салбайбыз деп атпайбы? Ошон үчүн Афгандын жанагы азыркы бийлиги болобу, же маджахеттердин бийлиги болобу, так? Кыскасын айтканда, талибандардын бийлиги болобу, кыскасын айтканда. Вот ошолор менен сүйлөшүп, колдон келсе ошо жака алып барып, ошолордун өмүрүн узартуу боюнча, жашоо шартын жакшыртуу боюнча, вот ошолор деме, а жерде там да жок экен да, боз үй менен жашашат экен. Кыштын күнү ошол бийик жерде боз үй менен жашаш кандай? Кыскасы, алар жанагы тиги эркек менен аялдардын ортосундагы кандайдыр бир карым катнаштардагы эркеги көбүрөөк, аялдары аз болуп калып деген дагы сөздөр бар экен да. Вот ошон үчүн ал жанагы жашыраак турмушка беришип, эми биз көбөйөлү, эртерээк балалуу бололу деп. Ал жашыраак турмушка чыгып, анан жанагындай сууктун айынан, жанагы витамин жетпегендин айынан, жалаң эт жесе, жалаң эле сүт жесе, суукта болсо, суук тийгендин айынан, доктор жок болсо, а жерде ошол жерлерде жалаң кыргыз болуп, жанагы ошол жыныстык жактан тарбиядан да бири-биринен уялат да. Вот ошентип тарбияланбай жанагы көбү төрөттөн өлүп калып, жанагы аял заттардын азайып кеткенде ошондон болуп атат да. Вот ошон үчүн жанагы суук жерде төрөлгөн балдар бат эле суук тиет дагы, ошол өпкөсүнө суук тийип антип баланын өлүмү да көп да жерде. Ошон үчүн сөзсүз а жерге бир жанагы ФАП дейбизби, бир доктуркана ачыш керек. Ошол доктуркананы эмне? Алып барып туруп ошол жерге доктуркана салып беришке болбойбу? Бизде эми ушул жерден кирпич ташыбасаң деле, Союздун убагында деле Асказоонун бооруна чабандарга жана финский деп койчу жыгач үйлөрдү, Россияда толуп атат жыгач үйлөр. Ошол жыгач үйлөрдү алып барып эле татынакай шыбап, жылуулап койчубуз. Боз үйгө караганда ал ушунчалык жылууда. Вот ошондой кылып мектеп ачып бериш керек. Вот ошол жерге колдон келсе, көп балалуу же болбосо жанагындай оорулуу соорулар болуш үчүн ошол жерге анча-мынча бир баарына болбосо дагы бир тобуна там салып бериш керек. Анан доктуркана ачыш керек. Биринчи иретте доктуркана менен а жерде эми билим албай эле тестер болуп 7 жашка чыкканда эле сен койду тосуп кел, койду кайтарып кел, тиги музоону байла, козуну байла, койду кайтарып кел дейт экен да. Анан ошон үчүн а жерге ошондой бир мектеп ачып, а дегенде башталгыч мектеп ачып, ал эми бул жерде барам деген көп да. Биздин Кыргызстандан. Ошо Кыргызстандан мугалим жиберип, Кыргызстандан доктор болом деп барам дегендер да көп да. Ошо айлыгын бир жерден төлөп берип, ошентип ошол жерге доктуркана ачып, ошол жерге мектеп ачып, вот ошол жерге мисалы дагы бир клуб ачып, ошолор келип ырдап чоордой турган, алардын өзлөрүнүн ырлары болуш керек, укмуштай болгон. Кыргыз өз тоолордо жүргөндө ырдабай жүрө албайт. Чабан деле ырдайт, жалгыз жүргөндө өзүнчө бир адамга бир ушунчалык кубат берет, адамды алаксытат. Адам ошол ыр менен сүйлөшөт керек болсо. Ыр менен муңун, зарын айтат, сүйүүсүн айтат. Вот ошолордо сонун ырдаган адамдар болуш керек. Ошо чыгармачыл адамдар. Ошо келип кечинде ошо жерге көңүлүн көтөрө турган татынакай бир клуб салып коюш керек. Ошентип биз колубуздан келсе, ошолорду ошол жактан багышыбыз керек.
Вот ошол жерде кыргыз бар, улуу тоолордо. Деп ошол кыргыздар ошол жерге колдон келсе ошол жерде жайгаштырышка аракет кылышыбыз керек да. Анан биринчерин келемдей турган болсо, биз жерден туугандары болуп калды да, келемдесе келсин. А балким ошентип койсок, жана келген кыргыздар кайра кетебиз деши да мүмкүн. Аяққа тиги билимкана ачылган турбайбы? Аяққа доктуркана ачылган турбайбы? Аяққа бир жердегидей эле шарт болбодубу? Биз Топостун сүтүн сагындык. Биз ошо улуу тоолорду сагындык. Вот, ошолордо өскөн жер жемиштерди сагындык, ышкынды сагындык балким, так, карагатты сагындык. Же болбосо жерде биз кийиктер менен мамилебиз бар эле, муну сагындык. Так, топос мингенди сагындык. Деши мүмкүн, анда кайра кетириш керек. Ошентип колдон келсе, ошо жака кармашка аракет кылышыбыз керек. Деги мына кыргыз мамлекети болгондон кийин кыргыз кай жерде жашайт? Вот, ошолор менен алака түзүп, ошолордун камын көрүп, ошолордун ал-акыбалын билип, дайыма байланышта болушубуз керек. Ошон үчүн мына тышкы иштер министри деп атабыз. Ошон үчүн биз посольство, элчилик ачып атабыз. Ошол Афганистанда биздин элчилигибиз бар. Ошол Афганистандагы элчилик бирден бир маселеси кыргыз мамлекети менен Афган мамлекетинин ортосундагы саясий мамиле, экономикалык мамиле, социалдык мамиле менен катары ошол жерде жашаган кыргыздар менен ошол менен алек болуш керек. Ошо кыргыздардын суроосун, ошо кыргыздардын акыбалын ошо Афган мамлекетине билдирип, ошонун ортосунда көпүрө болуп, ошого кам көрүш керек. Ошон үчүн элчи. Мен элчимин деп эле анан экиге чыкпай отуруп албаш керек да. Вот ошон үчүн бизде элчилик бар. Менимче, эми ал көп кыргыз эмес экен да. Анча-мынча эле үй бүлө экен. Ага кам көрүп коюш керек да. Ошо жактан биринчи ирет ошо жактан кам көргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Вот менин пикирим ушундай. Сиз элчи кылып жиберсе барып иштейт белеңиз? Элчи болгондо мен, конечно, мени жазабайт да, потому что эл азыр бизде жана демократия деген болду да. Мындай экспортный демократия да бизде. Чет мамлекет эмне десе эле, вот ушундай болуш керек экен дей беребиз да. Ал эми кээ бир өлкөлөрдө мына теги Дэн Сяопин деген Кытайдын жанагы экономикалык реформасын өткөн 83 жашында ошол реформаны ойлоп чыгарган ошол киши. Вот мына килейген Америка демократияны бүт дүйнөгө таратабыз деген мына 78ден 79 кеткен президент кылып шайланды. Понимаете? Махаткер дегенди 95-inde алып барып туруп мамлекеттин бийлигине койду. Тунистин президенти 93 жашка чыкканда өлдү. Атабыз өлдү деп бүт Тунистин кары жаш деп ыйлады. Анан эгерде эми баарын эле болбосо да кээ бир кызматтарга карыларды пайдаланыш керек да. Эгер ден соолугу боло турган болсо, акыл эси ордунда боло турган болсо. Ал эми кээ бир убактарда 30 жашында карыгандар бар да, 40 жашында карыгандар бар да. Ал кеп жашта эмес, кеп акылда. Кеп жашта эмес, кеп башта. Вот именно пайдаланыш керек. Башы бар, ошол үчүн пайдаланыш керек.